Май айынан тартып, электр энергиясынын баасы 23 тыйынга кымбаттарын президент Садыр Жапаров билдирди. Азыр биз электр энергиясынын 1 киловатт саатына 77 тыйындан төлөп келсек, май айынан баштап 1 сомдон төлөп баштайт экенбиз. Бул сумма коомчулукта ар кандай пикирге жем таштады. Саламатсызбы? Аты жөнүм Айжигит Матраимов. Бүгүн биз электр энергиясынын баасынын 1 сомго чыгышы чын эле элге кыйынчылыкты туудурабы же бул маселеден кыйкым таап, өзү үчүн упай топтогондор элди уудууга салып жатабы? Ушул суроого жооп издеп салыштырмалуу иретинде түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Азыркы учурда биз электр энергиясынын 1 киловатт саатына 77 тыйын төлөп келебиз. Бул баага болгону 23 тыйын кошулуп жатат. Эгерде мисалга сиз 1 айда 1000 киловатт саат пайдалансаңыз, анда 1000 сом төлөйсүз. 1000 сом азыркы шартта өтө деле чоң акча эмес. Бул суммага сиз 1 айда жума сайын телефонуңузга сүйлөшүү үчүн эле орто эсеп менен 100 сом, интернет үчүн 200 сом сала турган болсоңуз, анда 1 айда 1000 сомду телефонуңуз үчүн эле жөн эле коротосуз. Чынбы? 1000 сомду сиз чылым үчүн кетирип койгонуңузду байкабай калышыңыз мүмкүн. Азыр тамекинин орточо баасы 100 сомго барат дейли. Сиз бир жумада 3 куту чылым алсаңыз, бир жумада 1000 сомду ден соолугуңузду талкалоого жумшап жатасыз. Ойлонуңуз. Ийбаса азыр той топурлардын заманы. Сиз 1000 сом кошумча эч качан көтөрүп барбасаңыз керек. Той топурлардын сезонунда бир айда эле 3 жолу тойго барсаңыз, аз дегенде 10-15 миң сомду коротуп коюшуңуз толук ыктымал. Урматтуу көрөрман, албетте бирдикеби, чыгымгабы жана той топурларга канча каражат кетирилериңиз өзүңүздүн эркиңиздеңизчи. Биз болгону электр энергиясына мамлекет 23 тыйын кошуп, өтө деле кымбаттатпаганын айткыбыз келди. Мындан чогулган каражатка трансформаторлор жаңыланып, ГЭСтер курулуп, эң ириде энергетикалык коопсуздук камсыздалат. Бул сиз менен биз үчүн жакшы да, ал эми 23 тыйындан маалыматтык манипуляция жасагандар булар өз пайдасына упай топтогондор деп түшүнсөк болот.